Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрөрмандары. Биз бул жолку сурамжылообузда саясат жаатында кылмакчыбыз. Биз коомчулукка төмөнкү суроолор боюнча кайрылабыз. Акыркы учурларда саясат жаатында маданияттуулук жоголуп бараткансыйт. Мунун себеби ички саясаттын сырын сыртка коомчулукка жарыялап жиберген учурлар көбөйүүдө. Мына ушул жарыялап жиберүүлөр жаштарга кандай таасирин тийгизет? Ар кайсы партияларга секирип жүргөн депутаттардын боюнча коомчулуктун пикирин сурап көрөбүз. Мына ушул орындукта олтургандай эле кийинки мына ушундай бир отуруштан экинчи отургучка отургандай эле ар кайсы партияга секирип, ар бир шайлоодо башка партиялар менен депутат болуп жаткан депутаттар боюнча коомчулуктун пикири кандай? Мына ушул суроолор боюнча биз коомчулуктун пикирин алганга аракет кылабыз. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди ушул видеонун алдына калтырыңыз. Эгер жаштар деген эме өзү акылы жок жанагы өкмөлдөр эле болсо, атак жакшы эле пайдасын алып келет го дейм. Анткени саясат деген өзү бардык жакта эле бар, бирок саясат деген азыркы мамлекетте өзү кериш да өзүчө. Таза жерде жактар бар, бирок аз. Сен оюңда ички бир топтун ички сырын коомчулукка жарыялап жиберген кандай көз караштасың ошого? Жаман. Анткени дегенде бардык эле маалыматтар деген бардык эле биле бербеш керек. Ар бир өзүнчө акылдуу боло берген адамдар да бар. Алар бардык тең билсең да хаос кылып, митинг кылып, кош бетер абалды орлотот. Негизи саясат жагында бир партиядан экинчи партияга секирип жасап шайлоого бараткан депутаттар боюнча кандай пикириң? Партиянын атын атап айта эле койсоң болот. Алмаштырып кеткен. Ар кайсы партияга. Өзү эле мен правительствонун президенттин же бир партиянын көп убакка чейин 5 жыл эмес, 10 жылга чейин эле алмаштырылбай койсо деген оюм, ошондой оюм бар. Ошондой болсо жакшыраак болот го дегенчи. Анткени дегенде бирок өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жоготпош керек да, ошон үчүн бир партиядан экинчи партияга. Политиктер өзүлөр ошого допускать этип аталы дейм да. Ошо политика менен өзүлөр алек болсо, анан коомчулук көп кеп кылбайт эле да. Коомчулук нааразы болгон үчүн айтып атат да. Саясаттын сыртка чыкпай кое албайт го дейм. Азыр Instagram, тигипинин баары чыгып бар да азыр. Ошонун аркылуу эле чыгып атат да. Мындай ички сырды коомчулукка жарыялап жибергени жаштарга бир терс таасирин тийгизбейби? Может, тигибиздин депутаттан баркы кетип атат. Эл башы эмеспи? Эл башын баркы кетип атат ошондон. Мисалы, бир партия менен шайлоого барып, ал партиядан убакыт бүткөндөн кийин башка партияга секирип кеткен депутаттар көп да бизде. Мына ушундай депутаттарга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул туура эмес го дейм да. Себеби? Бир команда создавать этишкен убагында. Бир команда менен иштеп келаткандан кийин экинчи командага секириш уже как бы кандай десем по мне туура эмес эле да. Биз биринчиден адамбыз да. Адам сырды сактай билиш керек. Аны айта турган жер бар, айтпай турган жер бар. Ошондуктан биз келечекте мына кийинки муундарга өзүбүз үлгү болушубуз керек. Кандай учурда саясат деп эле саясатка кирип алып барыбыз болбой турган нерселерди эле айта бериш да туура эмес да. Ошондуктан биз биринчиден адамгерчилик бололу, бири-бирибизге урмат сый менен мамиле кылалы. Айткан убадага турганды үйрөнөлү. Эми бугада мен мына саясатты мен оюмча жеке оюм ушу саясат ушуга алып келип кой да. Булар да үйрөнүп алды. Кайсы неме өтө турган партия же болбосо жанагы акчасын неме берип ошол алдыңкы катарга туруп алып иш болсо бул мен оюмча негизинен бул парламенттик саясат бүгүнкү күндө туура эмес жүрүп атат да. Анткени мына партиялык система бул өтө бир ушундай неме алып келип койду бүгүнкү күндө. Мына тышкы саясат, ички саясатта. Ошондуктан мен ойлойм, ушул партиялык системаны биз оңдошубуз керек. Терс таасирин тийгизип атат. Анткени айрыкча шайлоо убагында, мындай айтканда кыл чайнашкан ушундай кырдаалда турганда, ошо таарыныштарын, башка маселелерин айтып ийип, айрыкча саясатчылар, анан мен баса белгилегем келет, кечирип койгула, эркектер, мырзалар. Мына мен тизмеге минтпей койду, тигинтпей койду деп эки-экиден чабышып керек болсо митингге чейин барып кечетим эле
окуш чоң соттун алдында ушундай ызы чуулар болуп атпайбы, эмне деп айткым келет. Албетте жаштар ошолордун жолун жолдоп, ошолордой болуп, жаштар арасында деле тиги партиядан чыгып кеттим, бияктан чыгып кеттим деп болуп эле ошол таң калам да, ушу жаштар ошондойго барып атат да. Мисалы үчүн жаштарга кайрылгым келет да, мейли берки жетекчилер, улуу кишилер, биздей орто жаштагылар эми карьера деп коет, жанагы баары бүттү, аброю түгөндү, ошо бийликке, байлыкты топтойм, креслого барам деп атып, ал эми жаштар өзүнүн аброю үчүн мындай аларды туурабаш керек да, алардын келечеги кең да, ал өзүнүн аброю үчүн иштеш керек, өзүнүн репутациясы үчүнчү. Анан жаштар керек болсо бүгүнкү күндө мына парламенттен кийин жанагы бирок эми өйдө жакты карап түзөнөт да. Албетте өкүнүчтүү, бирок жаштардан да өтө мындай шылуундукка барган ушундай жагдайлар көп болуп атканы, чоң кишилерден да куу болуп баратканы аябай өкүндүрөт. Мисалы башында бир партия менен шайлоого барып, убакыт өткөн сайын ар бир шайлоодо ар башка партия менен барып секирик жасап жаткан депутаттарга көз карашыңыз кандай булар? Албетте мен сотко берем деши мүмкүн, бирок мен айта берейин. Абдан өкүнүчтүү. Бул айрыкча мырзаларга өтө уят нерсе. Бирок эми эмне кыл дейсиңер деши мүмкүн, парламенттик шайлоо турбайбы бизде, кайсы бир партияга болбосун кирип туруп анан ошо трибунага чыгып элдин көйгөйүн айталы деп калып эле беттирмачылык болуп атат. Бирок антпей деле мындай шайкеш же болбосо үндөш багыты бир партияларга кирсе болот.